Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Туткан орозоңуздарды, кылган ибадаттарыңыздарды жараткан Алла Таалам кабыл кылып, дүйнө ахиретте чексиз бактылуулуктарды Алла Таалам өзү насип этсин. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman keltirgендер, силерге Рамазан айдын орозосу парыз кылынды, тутуу парыз кылынды. Жана силерден мурдагыларга кандай парыз кылынгандай эле, мүмкүн силер таква болорсуңар деген аят бар. Эми бул жерде ey iman келтиргендер деп Алла Тааланын кайрылып атканы биз үчүн өтө чоң сыймык. Адамдар дебей Алланын жалгыздыгына, Алла Тааланын бар бир экенине иман келтиргенине мынакей имандуулар деп Алла кайрылып атат. Албетте бизге Алла Таала фарыз кылыптыр. Бул бир пайгамбар, же периште, же бир адам, же бир акылдуу бир киши айтканы себебинен эмес экен. Бул бизге сизге өмүр берип аткан. Эки дүйнөдөгү мынакей Алла Субханаху ва Тааlanын бардысы Алланын колунда, ошол улуу заттын буйругун аткарып атабыз. Бул чоң бизге сыймык. Буйругун аткарганга Алла Таалам разы болот. Алла разы болгондон кийин бизди бул дүйнөдө да бактылуу кылат, ахиретте да бактылуу кылат. Бирок эң негизги маани бере турган нерсе лааллакум таттакун. Эмне үчүн мен силерге Рамазан айдын орозосун парыз кылдым? Себеби силер күнөөлөрдөн сактанаарсыңар. Мынакей күнөөлөрдөн бизди сакташ үчүн, күнөөлөрдү таштаттырыш үчүн, күнөөлөрдөн тазалаш үчүн, күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн жараткан Алла Таала Рамазан айдын орозосун парыз кылыптыр да. Бунун максаты ушул экен. Лааллакум таттакун. Мүмкүн силер сактанаарсыңар күнөөлөрдөн жана ахиретте дозоктун отунан. Рамазан айда орозо туткан киши Алла Таалага баш ийип, Алла Таала эми эмне кылат? Түбөлүктүү дозоктун отунан куткарат. Мүмкүн силер кутулаарсыңар дозоктун отунан, түбөлүктүү бактысыздыгынан, анан бейишке чыгаарсыңар деген мынакей улуу Алла Субханаху ва Тааlanын фарызын аткарып атабыз. Рамазан айдын касиети бүгүнкү күнү Рамазан айда турабыз туугандар. Бунун жүрөктөрү сезсин. Бейиштин эшиктери ачылган, дозоктун эшиктери жабылган, тоң моюн шайтандардын баардыгы кишенделген, Алла Тааланын мээрими, берекеси, хидаяты чачыраган ушундай Кур'ан түшкөн касиеттүү ыйык айда отурабыз. Бул ыйык айдын ар бир сааты, ар бир минутасы өтө маанилүү. Түбөлүктүү ахиретти курам деген, өзүм оңолом деген, жаман адаттарды таштайм деген адамга өтө чоң таасири бар. Өтө чоң таасири бар. Ошондон улам күн сайын орозо туткан мусулман эркек жана орозо туткан мусулман аял өзүн салмактап турсун. Бүгүн мен канча Алла Таалага ибадат кылдым, канча Алла Таалага мен шүгүр кылдым, канча Алла Таалага мен кайрылдым, жалдырап, жалбырап дуа кылдым, канча ирет намаз окудум, канча Кур'ан окудум, канча аят Кур'ан окудум, канча Алла Тааланы мактап Алланын зикирин чалдым, канча өзүмдүн күнөөлөрүмдү эстеп тооба кылдым деп бул адам өзүн күн сайын Рамазан айда өсүү болуш керек, тазалануу болуш керек, Аллага жакындоо болуш керек, Алла менен байланыш түзүү болуш керек туугандар. Мынакей Рамазан айдын касиети ушунда турат туугандар. Менин кулагым ооруйт, ирин акчы дейт. Азан айтып айыктырса болобу дейт. Алла Таалам сизге шифа берсин. Албетте азандын өзүнүн таасири бар. Кур'ан окуп дем салып, дем салыңыз. Ошол эле кезде Кур'ан мынал эмеге тимин бар, жана башка bundan сырткары сөзсүз дарыгерлерге да кайрылыңыз. Даарат алып бүткөндөн кийин кичине калып калган зара чыгып кетсе, даарат бузулабы, намаз кабыл болбой калабы дейт. Эгерде зара чыгып кете турган болсо, даарат бузулат. Даарат бузулгандан кийин дааратсыз намаз кабыл болбойт албетте. Ошондуктан кайрадан алганга туура келет. Сизге мен айта турган сөзүм, насаатым, жакшылап кургаткандан кийин анан даарат алыңыз. Шашылбай туруңуз дааратка чейин, путуңузду учкаштырып, отуруп туруп, зара толук чыккандан кийин андан кийин даарат алыңыз. Орозонун убагында
крабовый палочканы жесе болобу. Крабовый палочка деген бул эми мындай, биздеги орозонун убагында эле эмес, Ханафи мазхаб боюнча буну жесе болбойт туугандар. Буну жесе болбойт. Ханафи мазхабда боюнча ушул деңиз балыктар, деңиз ушул жаныбарларынан бир гана балык адал. Балык адал. Калгандары болсо кээ бирлери арамдыгы, кээ бирлери макруга, ошондон улам крабовый палочкаларды жесе болбойт тууган. Питир садаканы мечиттер жабык кайда берсе болот? Быйылкы жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы атайы мынал мегакомуңуз бар, Билайныңыз бар, ошо аркылуу да төлөсөңүз болот. Ошо Мегапей, анан кийин Билайнда мынал эмесе баланс КЖ деген ошондой немелери бар экен, ошо аркылуу Кудай кааласа төлөсөңүз боло берет. Ооз ачарда даарат алыш керекпи? Даарат алыш милдеттүү эмес. Ооз ачканда, жапканда даарат алыш милдеттүү эмес. Даарат алуу намаз үчүн милдеттүү. Албетте ооз ачарда эми ооз ачкандан кийин шам намаз окуйсуз, ошон үчүн даарат алып даяр болуп турганыңыз жакшы. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Амин, баарыбыздыкы кабыл болсун. Ва алейкум ассалам. Биз бирөөгө 4000 доллардай карыз бергенбиз. Үй алайлы деп чогултуп жатканбыз. Ошондон зекет берилеби? Өзүбүз не турабыз дейт? Карыз турабыз дейби? Квартирада турабыз дейт. Карыз берген болсоңуз, үй алайын деп, үй бирок ала элексиз. Дагы эле ошол акчага 1 жыл тегеренди. 1 жыл тегеренгенден кийин зекеттин бериш керек болот. 4000 доллардан зекет берилет. Бүгүнкү быйылкы жылдын эсеби боюнча 193.800 сомдон зекет берилет тууган. Сыналгыдан сажда аятын укса, сажда жасалабы? Рахмат. Сажданы окусаңыз ошол кечи жөнө бул записпи, запись эмеспи. Эгерде прямой эфир боло турган болсо, анда сажда кылынат. Эгерде мындай запись боло турган болсо, мисалы кандай кассета, дисктердеги запись боло турган болсо, анда эме болбойт, сажда кылынбайт. Макулбу? Эгерде мындай прямой эфир азыркындай мен сиз сүйлөшүп аткандай сыналгыдан көрүп турасыз, мен сажда аятын окусам, сизге важип болуп эсептелинет. Мурун канап ар жака кетип калса, ооз ачылбайбы? Мурун ошол жактан эле кетип калса, ооз ачылбайт. Ичинен эле. Макулбу? Эгерде чыгып, мынал жака чыгып калган, ошол жактан анан колуңузду канды көрдүңүз, тарттыңыз, андан ары кете турган болсо, анда ооз ачылып калат. Орозо кармап аткам, ооз ачарга 2 саат калганда айыз келип калса, ооз ачылабы? Же бек болобу убактысы келгенче? Бул ошол күнү ооз ачылып калат. Айыз келген күнү, ал күндү кийин казасын кармап бересиз, ал күн эсептелбей калат. Намазда колду киндиктин астына койгондо кол кандай болуш керек? Кол болсо, мына бизде Ханафи мазхаб боюнча 3 манжа, сол билектин үстүнө, ал эми бул чыпалак менен бармак болсо, момундай кармайт, дагы кармат. Бул жерде 3 хадиске амал кылынат тууган. Ата энесинин каза намаздарын балдары окуса кабыл болобу? Жок, ата энеси биздин мазхаб боюнча намаз, орозо окшогонду намаздыгын окуп бере турган, орозосун кармап бере турган өтпөйт. Албетте сообун багыштаса болот, ал эми алар болсо ага фидиясын берсин. Намаз, орозонун фидиясын берет. Төлөмү бар да. Бир күндүк бир намазга бир фитир садака, бир күндүк орозого бир фитир садака. Орозодо күндүзү күнү уктадым эле, түшүркөп коюпмун. Эмне кылсам болот? Эчтеке эмес. Кадимкидей эле ооз менен мурунду чайкап, толук гусул кылып аласыз. Бирок оозуңузга алганда гаргара кылбайсыз, мурунга суу тартканда катыгыраак тартпайсыз. Кадимкидей жуунасыз, болду. Орозо бузулбайт. 5 жыл балам менен сүйлөшпөйбүз. Ага ыйман жөнүндө түшүнүгү жокпу, билбейм. Кечирим сурап жазсам да жооп бербейт дейт. Эми Алла Таала балаңызга инсап берсин, үмүтсүз болбоңуз, үмүтсүз шайтандан. Кудай кааласа иншалла ошо балаңыздын эгерде мындай аалымдарга адресин берсеңиз, алар бир зыярат кылса, же болбосо бир дааватчылар менен ушундай байланышып, ата эненин урмат сыйы, макамы кандай, кадыр барк экенин түшүндүрүп берсе, кайтып калар иншалла жолдон. Мен орозо кармагам, башында башым чыдабайт, ооруп жатат, оозумду ачсам күнөө болбойбу? Эми оорулууга
оорулууга шарият уруксат берет оз ачканга. Бирок сиз мындай кылыңыз, саарылыкты өтө жакшы жеңиз, суусундукту көбүрөөк ичиңиз да күндүзү көбүрөөк уктап көрүңүз. Кудай калса Алладан сураңыз, жакшы эле болуп кетесиз. Буюрса кармап бергенге аракет кыласыз. Кыргызстандан чыккан уйдун тушонкасын жесе болобу халал деген жазуусу жок дейт. Биз буну билбейбиз. Сиз буну муфтияттагы фатва бөлүмдө атайы ошол жерде адал боюнча, халал боюнча Бахтияр деген дамыла бар, ошондон бир сурасаңыз, ошол кайсыл жерде мына тушонка кимдер жасады, бизде катталганбы, катталган эмеспи, кандай, ошол айтып берет. Мен буну билбейт экем. Орозодо беттеги безеткини сыгып канап ириң чыкса эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт. Орозо бузулбайт. Дарат бузулат, орозо бузулбайт. Ооз бекитер маалында кечирээк туруп калсак, оозубузду беките берсек болобу? Эчтеке жебеңиз, мынандай. Муфтияттын бүгүнкү күндө сайтында бардык аймактардын өзү ооз беките турган жана ооз ача турган саат, минуталарына жазылган. Ошого чейин ооз жапсаңыз болот. Эгерде өтүп кеткен болсо, ошо ойдон жебей эле коюңуз, ниет кылып кете бериңиз. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Кой сойгондо биринчисин жаны чыга элек, экинчисин сойсо болобу? Же охотада 2-3 төө эчкини атса кандай болот? Эми эчтеке эмес, кой сойгондо, мисалы курбанчылыкта бат-бат сойгонго туура келет да, койлор көп болуп калат. Ошол учурларда эч нерсе эмес. Охотада зарылчылыктан ашыгыраак атыш бул болбойт, убал болот. Өзүңүз канча жесеңиз ошончо атып жеңиз, калганы болбойт. Колун кесип алып канап калса ооз ачылабы? Ачылбайт. Колуңуздан кесип канап жүрсөңүз, андан ачылбайт. Наша чегип намаз окугандардын намазы жана дуасы кабыл болобу? Ушуну айтып бериңизчи дейт. Албетте бул тооба кылса эми намазы мойнунан сакыт болот. Дуасы бул эми арам нерсе ичип аткандан кийин, жеп аткандан кийин дуасы кабыл болбойт тугандар. Арам жеген, арам ичкендин дуасы кайдан кабыл болсун дейт. Меккеге барып, Каабанын ошол жердеги кисва деп коет, ошол эмесин кармап алып ыйласа дагы да. Мен магазин иштетем, арак сатпайм, бирок тамеки менен насвай сатам. Орозонун таасири жокпу? Эми барып ушундай нерсени да таштаганга аракет кылыңыз. Анткени бул кандайдыр бир деңгээлде зыяндуулугу бар. Албетте орозоңуз кабыл болот, иншалла, ниет калыс болсо. Ата эненин балага болгон мамилеси кандай болуш керек? Кандай тарбия бериш керек? Ата эненин бала болгон мамилеси мээримдүүлүк жана өздөрү көрсөтсүн, өздөрү үлгү болсун. Ыймандуулукта, уяттуулукта, чынчылдыкта жана башка тарбиянын мааниси өтө чоң. Азыр убакыт аз, башка бир убакытта иншалла айтып беребиз кенен. Ата энеси орозо тутпаса, кызы орозо тутса, ата энесине күнөө болбойбу? Жок. Ким тутса, ага сооп болот, ким тутпаса, өзүнө күнөө болот. Кино көрүп жатып, уят көрүнүш болуп калса, ошол учурда көргөндө гусул бузулабы? Эми мындай, эгерде гусул качан бузулат, качан эркектин уругу чыгып кете турган болсо, ошондо гана ага ошол жунуп болуп калат да, гусул милдеттүү болуп калат тугандар. Мындай күнү кинолорду жана башка көрүүгө өзү тыйым салат шарият. Алла Таала арам кылган нерсени сактаныш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Койдурунган тиши бар. Киши дайындайт десе тиши оозуда калса эмне болот? Мына жерде сөздөр толук, тамгалар толук чыкпай калыптыр. Сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп калды мага. Кошуна үйгө кирген суубузду кесип салган, анан учурашпай калганбыз. Учурашсаң алик албайт, түшүндүрсөңүз. Кошунан укугу чоң тугандар, жакшы мамиле кыла бериңиз. Ага ушундай бир кандай десем, пайдалуу нерсени кылыңыз. Эгерде учурашпасаңыз, учураш алик албаса дагы эле учураша бериңиз. Эгер сиздерден кеткен болсо кечирим сурап коюңуз. Рамазан айда өзгөчө. Мен 7,5 ай кош бойлуумун. Мен Кур'ан-ы Каримди хатым көпкө окуп отуруп, ичим ылдый болгондуктан кыйналып кетем. Кыйшайып жатып окуса болот. Кур'ан-ы Каримди отуруп дагы, туруп дагы, жатып дагы макулбу? Иншалла Кудай кааласа окуй бериңиз. Алла Таалам кабыл кылсын. Квартирада жашагандар битир садака берсе болот. Алла Таалам
кабыл кылсын, битир садака берсе болот. Кечиресиз, менин тууганым 15 жыл намаз окуп жүрүп, орозонун убагында арак ичип алыптыр. Кандай дуа окуса болот? Астагфирулла, бу тооба кылсын, шайтанга кабылып калган. Эми иншалла таала истигфар кылсын, тооба кылсын. Буга Алла Тааладан инсап дилейсиз. Өзүм 25 жаштамын, муундарым ооруйт. Дарат алганда кыйналам, таямым кылсам болобу? Алла Таалам шифа берсин. Жылуу суу менен дарат алып көрүңүз. Ага дагы болбой турган болсо, анда анан таямым кыласыз. Куранды телефондон жаттаса болобу? Play Market'ten alıp deydi. Bolot, kандай gana bolbosun, Kur'an jattağın hareket kılış gerek. Kağızdan mı, ustazdan mı, tüzden tüz mü, radyodan mı, telefondan mı, mushaf Kur'an'ın özünün mü, bardın eptep jattasanız bolot. 15 saat oroza karmap 5 minuta namaz okup koygon, kıyın mı dedi. Oşol sözdü balama ayttım ele, al açıp jiberdi, күнөлүү bolup kalbaymın mı dedi. Anday kılbaңыз. Мындайда жакшылыкка чакыргандын өзүнүн жолу бар. Акырын айтыш керек. Эми 15 саат ал карабайсыз ошого кээде азыр бүгүнкү күнү өзгөчө нервтери жука болуп калган учурда жакшы сөз менен эле айтыш керек. Оор келтирбей турган сунуш иретинде айтсак, Кудай кааласа иншалла жакшы болот. Кайын журтум күйөөм жакшы, а бирок көп ширк келтиришет. Мен намаз окуйм, кызыма да ар кандай ырым-жырым жасашат. Аябай корком, жүрөгүм сыгылат. Эмне кылсам? Аларга даават бериңиз, жана дуа кылыңыз, жана алардан келген ушундай нерселерге сабыр кылыңыз. Орозо битерди карындашынын баласына берсе болобу? Боло берет орозо битерди. Кембагал болсо, муктаж болсо, ошого ороз битери берсе болот. Менин түшүмө күйөөм көп керет. Ажырашып кеткеніне 5 жыл болду. Талак бере элек. Орозо кабыл болсун, кармап жатам, намаз окубайм болобу дейт. Эми талак берсе талак алыш керек, же болбосо чогуу жашаш керек. Эгерде башка турмушка чыга турган болсо сөз талак алыш керек. Ал эми Алла Таалам орозоңузду кабыл кылсын. Орозо питерди бир тууганымдын балдарына берсе болобу? Болот. Орозо питерди болот. Кембагал болсо эле боло берет туугандар. Кандай зекетте эле бул дагы ушундай. Бир тууганыңыздын балдарына берсеңиз болот. Азан айтылып жатканда тамак жей берсе болобу? Рахмат. Бул эгерде ооз ачар болсо боло берет. Ооз жабар болсо болбойт. Ооз жабарды азан айтылса токтотуш керек. Парыз намаз бүткөндө салам бергенден кийин Аятал Курси унутуп Кур'ан баштап алса, намазды башынан окуш керекпи же улантып кетсе болобу? Парыз намаз бүткөндө салам бергенден кийин дейт. Эчтеке эмес, окуй берсеңиз болот. Себеби Аятал Курсини окуш сүннөт, андан кийин деле окуй берсеңиз болот. Эч нерсе эмес. Кредитим бар, орозо кармасам болобу, намаз окусам болобу, зекет берсем болобу? Зекет берсеңиз болбойт. Же кредиттен кутулгандан кийин кылыш керекпи? Жок, орозону кармайсыз, намазды окуй бересиз, зекетти бербейсиз. Ошол зекетке бере турган акчаны кредитке берип карызыңыздан кутуласыз. Орозо кармаган адам күндүз кечке уктап кармаш керекпи? Жок, күндүзү кечке уктап эмес, бир аз түштө уктап койсоңуз болот. Же болбосо саарлыкты жеп намаз окугандан кийин бир аз уктап койсоңуз болот. Көп эле уктап Рамазан айды текке кетирбеш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Чачты тараганда тарактан чыккан чачты күйгүзсө болобу? Рахмат. Жок, чачты күйгүзсө жакшы болбойт. Чачты жерге көмүш керек. Менин кошунам мечиттин түйүндө арак сатат. Ошого кандай карайсыз? Өтө чоң күнөө деп караймын. Андай кылбасын. Арактан тооба кылсын дагы Рамазан айдын касиетинен бир жолу ошондой жаман иштерди таштап, жакшы иштерге өтсүн. Мен орозону кеч баштап калдым. Эч нерсе болбойбу? Албетте, бул үзүрсүз болгон бардыгына күнөө болот. Буга тооба кылыңыз дагы, азыр калган күндөрүн кармаңыз. Канча күн өтүп кеткен болсо, айттан кийин кармап бересиз. Канча жаштан орозо кармаш керек? Балагатка толгондон. Эрке уул балдар 12-15 жашар, кыз балдар 9-12 жашар, эми ар кандай балагатка толгондон кийин орозо кармоо милдет болуп эсептелинет Рамазан айдыкын. Ага чейин аз-маз күн кармап кое берсе, даярдык эсебинде боло берет. Акарачка менен жасалган аштын акарачкасын жебер, ашын жесе болобу? Ал арам болбойбу?
Эми акарачка белгисиз болгондон кийин аны жебей эле коюш керек туугандар. Акарачкадан ар жактан каяктан келген, эмне деп мууздалган, анын тамагынан деле этияттанганыңыз жакшы. Айыз 3 күн келсе, кайра 3 күн карыз болобузбу? Албетте, эгерде 3 күн келе турган болсо, 3 күн орозо кармалбайт, 3 күн намазы окулбайт, таравихта кошуп туруп, бирок намазын кийин деле окуп бербейт, орозосун кийин кармап берет. Орозодо жуунса ооз ачылабы, жуунса ооз ачылбайт. Кулагынан, мурдунан, оозунан суу киргенден этияттасын. Саламатсызбы? Кайнатам сөгүнүп алып, орозом сынды дейт. Ошол кандай болот? Жок, эми орозо сынып бузулбайт. Албетте орозонун акыйкаты, берекеси, сооптору азайып калат. Акыйкатына жетпейт, берекеси азаят, сообу азаят. Андан кийин ачпасын. Будан кийин андай сөкпөсүн. Daarat алып бүтсөм эле жел чыга берет. Кайра daarat ала берем. Кандай кылсам болот дейт. Жок, мындай. Бул кичине васпасадан болушу мүмкүн. Сиз буга эгерде ар бир 10 мүнөт сайын жел чыга бере турган болсо, үзүрлүгө киресиз дагы, анда ар бир намаздан алдын бир daarat аласыз дагы, кийинки намазга чейин канча ибадат кылсаңыз боло берет. Куран кармап окуйсузбу, намаз окуйсузбу, сүннөт нафил кандай болсун, боло берет. Эгерде андай эмес эле ошо daarat алган учурда деле боло турган болсо, анда бул жөн эле васпаса, акыркы daaratты алып туруп окуй бересиз намаздын акыркы учурунда. Менин баламдын ысымы Муслим, сүннөт жолу менен жарык дүйнөгө келген. Кайра дагы отургузса болобу? Жок, сүннөт жол менен келгенден кийин кажети жок. Жана кандай багытта тарбиялаш керек баланы? Имандын жолунда тарбиялаш керек баланы. Имандын талаптарын аткарып. Менин жоомду бербей туруп башкага үйлөнүп алды. Бул кандай болот? Мен жоомду сурашым керекпи? Рахмат, Алла разы болсун. Өзү жообун бербестен туруп үйлөнгөн болсо, аны уруксат алыштын кажети жок ал. Албетте буга иншалла эме кылып туруп, жообун сиз уруксат талагын алгандын ал болбойт. Чогуу жашаганга туура келет. Чогуу жашаш керек. Үй бүлөнү бузбаш керек. Этек кирим келип кеткен 2 күндөн бери аз кан келип жатат. Орозом, намазым кабыл болобу дейт. Эми келген күнү бул кандай? 3 күндөн 10 күнгө чейин туугандар. 3 күндөн 10 күнгө чейин. Ошо 3 күндөн 10 күнгө чейин кайсы күн келсе, анын бир адаты болот, же адаты же бузулат. Ошону орозо кармабайт да, кийин казасын кармап берет. Кайсы зикирди көп айтыш керек? Ла илаха иллаллахны көп айтыш керек. Таравих намазында зам сүрөнүн ордуна аяталы курси менен кунут дуа окуса болобу. Кунут дуасын окуса болбойт, аяталы курсини окусаңыз болот. Ал аят катары. Кунут дуасы ал дуада гана окулунат, кунут дуасында гана. Ишрак намазды багымдат намазынан кийин уктап туруп анан окуса болобу. Эми ол ишрак намазы таң эртен күн чыгып атканда окулунат. Ошондуктан мисалы чаш намазы саат бир канча 10-11де туруп кала турган болсо болбой калат. Ага чейин окуса боло берет. Ага чейин туруп окуса боло берет. Тахажжудту 12ден өткөндөн кийин окуй берсе боло берет. Тахажжудту болот. 12ден кийин өтсө окусаңыз боло берет. Мечиттен жамаат менен намаз окуганга качан уруксат берилет? Алла Таала билет. Кудай кааласа сабыр кылып дуа кылып турабыз, иншалла жакын арада берилип калар деген үмүттөбүз. Кудайга сиздерге кабарын беребиз, иншалла. Муфтият бардыңыздарга кабарын берет. Ихсан деген аттын маанисин чечмелеп бериңизчи. Ихсан деген өзү жакшылык кылуу деген сөз. Хал жазаул ихсан иллал ихсан, ихсандын акысы ихсан, жакшылык менен гана деп. Албетте ибадатта бул Алланы көрүп тургандай ибадат кылын айтат. Мамиледе өзүңө каалаганды башкаларга да ыраа көр дегенди ихсандын мааниси ушундай. Мен инсульт алганмын, daarat алганда бут жуй албай жатам, колум жетпей кыйналам дейт. Башка бирөөлөр жууп берсин эгерде ошондой болуп калса. Эгерде ачып коюп бутуңузду салып же болсо жусаңыз дагы болот. Болбосо башка бирөө жууп берсин. Андайга да болбосо анда таямым аласыз. Азартный оюндарынан тапкан акчаны садака кылып берсе болобу дейт. Ал акчаны, ол арам акча, аны кетирип бериш керек, садаканы ниетин кылбаш керек, соопту ниет кылбаш керек, кутулганына сүйүнсүн. Намаз окуп жатканда адашып кеткенде кайра башынан окуш керекпи? Эми адашуунун түрлөрү бар. Фарыз калып кетсе кайра башынан,
Эгерде мындай важиптер калып кетсе, ал болсо сажда сах деп коет, жаңылыш саждасы менен толук болот. Сүннөттөр калып кетсе, кайтаргандын кереги жок. Мен бүгүн убакытты өткөрүп жаптым. Bir күн тутуп беремби бүткөндөн кийин? Албетте, убакыт өткөндөн кийин дагы жеп алган болсоңуз, ошентип анан жапкан болсоңуз, анда кийин кармап бересиз сөзсүз. Үйдө $1200 бар. Зекет берилеби же берилбейби? Башка акчаларды дагы кошо санаңыз. Башка алып сатар буюмдарды да кошо санаңыз. Ошонун баасы 193.800 сомго жетсе, ана зекет бересиз. Болбосо азыркы $1200 ошол эле акча болсо, ага зекет берилбейт. Ал нисапка жетпейт. 5 мал намазды үйрөнүп жаттым эле. 5 мал намаз 2 мал окуп үйрөнсөм болобу? 2 малдан 1 малдан баштай бериңиз, ниетиңиз 5 малга бекем болсун. Сагыз чайнаса ооз ачылабы? Сагыз чайнаса ооз ачылат эгерде жутуп алса. Эгерде чайнап ошол бойдон жуткан жок, түкүрүп кое турган болсо, макруh болот, ооз ачылбайт. Эгерде кичине жутуп ала турган болсо, түкүрүктөрүн сагыз чайнагандан кийин анда ооз ачылып калат. Орозо бүткөндөн кийин айттын эртеси 6 күн ороза кармаса 1 жыл кармаганда барабар болот дейт. Ошол боюнча айтып бериңиз. Бул туура. Шаввал айында 1 айдын ичинде 6 айды катарыбы же өзүнчө кармайсызбы? 6 күн тоюст. 6 күн кармап койсоңуз, пайгамбарыбыз айткан, жыл бою орозо туткандай сооп алат деген. Мен орозомун унутуп салат жеп алдым. Кабыл болобу? Албетте кабыл болот. Бирок эстегениңизде оозуңузда болсо чыгарып коюш керек болот. Орозону кабыл болсун. Мен 2 жыл мурун 2 карыз болгон. Кандай кылсам болот? Айт намаздан кийин Кудай кааласа кармап берсеңиз боло берет. Азыр быйылкы орозону быйылкысын кармап бересиз. Мен бир аке менен жолугушуп турат элек. Азыр орозо кармап жатам. Телефондо сүйлөшүп турабыз. WhatsApp'tan жазышып турабыз. Орозом бузулбайбы? Орозо бузулбайт, албетте, нике болбостон туруп ушундай мамилелерди кылган жакшы эмес. Жамандык алып барып койбосун. Эгерде ниетиңер боло турган болсо, ата-энелерге кабар берип никелешип алгыла. Зына кылганда нике бузулабы? Нике арам болбойбу? Бала чака аялга зыян жеткирбейби? Же ажырашып кетиш керекпи? Албетте, бунун бардыгы зыяны тиет. Эми зына башка бирөө нике зына кыла турган болсо, өзүнүн ак жубайындагы нике менен ал бузулбайт, ал нике бузулбайт, ал талак бермейинче бузулбайт. Албетте, буда тооба кылыш керек, өтө чоң күнөө. Мен 5 убак намаз окуймун. Ден соолукка байланыштуу ичим көп, жел чыгып ар бир намазга даарат алам. Кыйынчылык болуп кетти. Кандай кылсам болот? Ошол боюнча кеңири айтып коюңузчу. Кудай кааласа, бул кыйынчылыктын артынан жеңилдик бар жана улуу сооптор бар. Кыжалат болбоңуз, ар бир даарат алган сайын тазаланып, жаңыланып турасыз, жана жараткан Алла Тааланын фарызын аткарып турасыз. Ар бир даарат алган сайын улуу соопторго Алла Таалам жеткирет. Эч кыжалат болбоңуз. Тайнем 65те багымдат намазын окуп бүтүп уктаса болот. Багымдат намазын окугандан кийин уктаса болот. Албетте, күн чыкканга чейин уктаганды алымдарыбыз кээ бирлери жакшы көргөн эмес. Ошол убакта эми береке чачылган убакта уктап калат дегендей кылып. Ыйманды жубай алыш үчүн бир сүрөнү окуш керек деп уккан. Ал кайсы сүрө? Мен аны билбейм. Ыйманды жубай алыш үчүн Алла Тааладан жакшы дуа кылыңыз жана өзүңүз аракет кылыңыз. Алла Таалам иншалла аракетке берекет берет. Менин жолдошум менен таарынып жүрөм. Жарым жыл болуп калды. Кайра жашаганга мүмкүнбү дейт. Али ортоңорда нике болгон болсо, эч кандай проблема жок, кайра жашай бересиңер. Нике бузулган болсо, аны карап көрүш керек. Жөнөкөй эле бир ражаи байында бир талактардын тегерегинде болсо, кайра нике кыйып жашасаңар боло берет. Мен намаз окуйм. Кээде мен намаз окуп жатканда балам астымдан өтө берет. Ал 2 жашта эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт. Балдар ойнай берет, нары бери өтө берет. Пайгамбарыбыздын неберелери Хасан Хусейндер да өтөт эле, кээде үстүнө минип алат эле, ар кандай болот эле, эч нерсе болбойт. Эчтеке болбойт. Тахажжуд намазын окуш үчүн сөзсүз уктап туруш керекпи? Же уктабай деле 12ден кийин окуса боло береби? Боло берет. Өзү негизи тахажжуд намазын ушу түндүн акыркы 3төн 1 бөлүгүндө бир аз эс алып туруп, анан окуганга жетпейт. Эгерде кээде азыркындай болуп калса, 12ден кийин окусаңыз боло берет. Алла Таала мээримдүү кабыл кылсын. Менин атам, апам менен ажырашпай туруп үйлөнүп алды. Апам менен ажырашпай туруп, бул нерсе арамбы? Жок, арам эмес. Ал башкага үйлөнүш үчүн сөзсүз ажырашыш керек эмес.
Атқа көз тийбеш үчүн тумар такса болобу? Дем салып коюңуз атка, инсанга дем салгандай эле. Тумар, бирок тумарда тебелендүү болбош керек. Тумар өзү кандай? Кур'андын аятынан, хадистерден болот турган. Ошондуктан мындай урматсыздык болуп кала турган болуп калбаш керек да. Күйөөм мага 3 талакты берген элем деди. Биз кайра нике окута алабызбы, же жолу жокпу? Алланын ыраазысы үчүн жооп берсеңиз. Сиздер муфтияттагы фатва бөлүмүнө кайрылыңыздар. Күйөөңүз дагы, өзүңүз дагы. Бул жашоонун маселеси. Өтө кылдат мамиле кылыш керек. Телефондон жооп берилбейт. Жылкыга зекет берилеби, кандай берилет? Жылкыга зекет берилет. Жылкы нисапка жете турган болсо, эгерде 6 айдан көбүрөөк жайытта боло турган болсо, ошого ушул кандай кылып 40ка бөлөсүз дагы зекетин бере бересиз. Саламатсызбы? Рассрочка буюм алса болобу, арам болбойбу? Рассрочкага буюм алса болот, эгерде ошо рассрочканын проценти болбосо, анда болбой калат. Орозо учурунда бир нерсе жеп алса эмне болот? Билбестен жеп алса эчтеке болбойт. Билип туруп жесе, анын кафарасы 60 күн үзгүлтүксүз кармап бергенге туура келет туугандар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырман мекендештер, мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Алла Таала баарыбызга билгенибизге амал кылып, ортобузга ынтымак, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык берсин. Кийинки көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.